Коргошун же свинец менен уулангандар тууралуу кабар тарады. Өлкөдө атайын изилдөө жасалып, ошол изилдөөдө бир канча үй бүлөнүн мүчөлөрүнөн өзгөчө жаш балдардын денесинен коргошун табылган. Бул коргошун адамдын денесинде уулануу, жабыркоону пайда кылат, өзгөчө мээни талкалайт. Мээни талкалаганда балдарда гиперактивдүүлүктү пайда кылат, эс тутумдун бузулушуна, ошондой эле мээ клеткалардын талкалануусуна алып келет. Мындан сырткары коргошун сөөктөрдө топтолуп калат да, сөөктөрдү жабыркатат. Жана ошондой эле кан чыгаруу системасын бузат дагы, адамдын кан чыгаруу системасы анемия пайда болот. Же болбосо ар кандай онкологиялык оорулар дагы келип чыгышы мүмкүн. Жана мындан сырткары ал ички органдарда топтолуп дагы коргошун ички органдарды бузуп талкалайт. Коргошун эмнеден денеге келет? Мисалга ала турган болсок, үй каражаттарынан, дубал боекторунан жугушу мүмкүн. Ошол тери аркылуу сиңиши мүмкүн, эгерде аны көп кармай бере турган болсо. Жанагындай батарейкалардан, аккумуляторлордон жугушу мүмкүн. Ошондон кармаганда тери аркылуу сиңип келет. Же болбосо оюнчуктардан, өзгөчө жаш балдар ойной турган оюнчуктардын кээ бирөөнө ошондой боекторуна коргошун кошулат. Жана мындан сырткары жанагындай боегон боектор бар. Эски боектордо өзгөчө түрдө коргошун көп болот дагы, ал денеге келип адамды уулантат. Же болбосо машиналардын, автоунаалардын түтүнү аркылуу да чыгышы мүмкүн. Ал дем алуу органдары аркылуу канга өтөт, канга денеге сиңип калат дагы, денеде акырындан топтоло берет. Топтолуп бара-бара денеде көптөгөн ооруларды чыгарат. Ошондуктан коргошундан менен ууланып калуудан алыс болуңуздар. Ал үчүн атайын таза, такталган, текшерилген боекторду, текшерилген каражаттарды, текшерилген оюнчуктарды алышыңыздар керек. Сертификаты бар тазаларын тандашыңыздар керек. Ошондо гана сиз коргошундан сактана аласыз. Кошумча сурооңуз бар болсо комментарийга жазыңыз.